Тештер, саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан баардык тилектериңиздерди кабыл кылсын. Келечек үчүн аткарган кызматыбыздын баардыгында ийгиликтер мол болсун. Бүгүн дагы сиздерге жалпы педагогдор үчүн ушу сабак уюштурдум эле. Ошого көңүл бөлүп коюңуздар. Алдын ала ыраазычылык билдирем убактыңыздарды бөлүп сабакка катышкандыгыңыздар үчүн. Бизде бүгүнкү күндө билим берүүдө жаңылануулар болуп жатат, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Эми биз ошол жаңылануу жөнүндө сөз кылсак, бул салттуудан биз заманбап окутууга өтүп жатабыз. Эмне үчүн биз 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатабыз? Эмне үчүн Сингапур методикасынын элементтерин киргизип жатабыз? Мына ошо жөнүндө сөз кылалык. Бул салттуудан заманбапка өтүү эволюциясы жүрүп жатат азыр. Биз 21-кылымга багыт алдык. 21-кылымдагы көндүмдөргө багыт алдык. 21-кылымдагы адамдын көндүмү өзүнүн ой жүгүртүүсүнө байланыштуу болот. Бүгүн мен ой жүгүртүү жөнүндө көбүрөөк токтолом. Андыктан биздин бүгүнкү стандарт менен байланышкан жана жаңы заманбап окутуунун мазмунун чечмелеп кетелик. Анан эмне үчүн биз ушу заманбап окутуу керек? Ал эмнеге алып барат? Ошого көңүл бөлөлүк. Демек, биз улам жыл өткөн сайын жаңыланууда, жашоо, коом жаңыланууда. 10 жылдан кийин эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Бизде экологияда, социалдык чөйрөдө, турмуш тиричиликте, адамдын интеллектуалдык деңгээлинде, деги эле билиминде, деги эле баардык жашоо турмушубузда, табиятта чоң өзгөрүүлөр болууда. Ошондуктан биз да өзгөрүп жатабыз. Андыктан биз өзгөрүүдө биз ой жүгүртүүбүз өзгөрүшү керек, түшүнүк өзгөрүшү керек да. Мына глобалдык коркунучтар болууда. Ошондуктан биз жашыл көндүмдөр деген дагы түшүнүк келип кирди бизге, лексиконубузга. Жашыл көндүмдөр, зелёные навыки деген бул экологияны коргоо, мекен таануу сабагында адам баласынын табиятты коргоо көндүмдөрү, табиятка кам көргөө көндүмдөрү менен байланышкан жашыл көндүмдөр деген түшүнүк келди. Мына ошого байланыштуу биздин окутуу сферабызда, окутуу мазмуну, процессибизде дагы өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Бул башталгыч класстын мекен таануу сабагында бул стандарттын, билим берүү предметтик стандарттын өзгөртүлүшү менен барабар. Мына ошондон алып жатам. Демек, бул чакырык адам баласында экологияны таза сактоо, табиятка кам көрүүдө биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Биздин келечек муунда эмне көндүмдөр болуш керек? Мына ошондо болуп жатат. Суу көйгөйү болууда бизде, биологиялык, минералдык ар кандай заттардын көйгөйлүгү, абанын булганышы жана башка. Демек, биз эмнени ойлоп табышыбыз керек? Кайсы багытка барышыбыз керек? Биз азыркы көнгөн турмушубузда, азыркы көнгөн адаттарыбыз менен бара берсек, экологияга эмне залал келтирип жатабыз? Демек, адам санынын өсүшү менен, техниканын өсүшү менен биз дагы демек экологияны сактап калыш үчүн дагы жаңы нерсени ойлоп табышыбыз керек да. Мына ошондуктан электрокар, жанагы электромобиль, то есть электрокар англис тилинде электромобиль машиналар чыгып атат, газ менен жүргөн машиналар, мисалы үчүн. Эми ошол биз дагы абаны булгабаш үчүн дагы үйдү кандай система менен жылытышыбыз керек деген сыяктуу адамдын мээси өнүгүш керек, дагы табиятка залал келтирбегендей турмуш тиричилик жүргүзүшүбүз керек болуп жатат да. Бул адамдын ой жүгүртүүсү, түшүнүгү, жаратмандыгы менен байланышкан. Эми 21-кылымдагы адам ой жүгүртүүсү өнүккөн, жаратман, жаңы нерсени алып чыгууга көндүмүнө ээ адам болуш керек. Бул биздин ой жүгүртүү менен байланышкан да. Жашообузду өзгөртүш үчүн биз түшүнүгүбүздү, ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Ал баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү үчүн биз мектептен, бала бакчадан баштайбыз. Демек, нестандартный подход, салттуу эмес мамиле, салттуу эмес ыкма керек болуп жатат бизге. Ошондуктан бизде жанагы компетенцияга негизделген билим берүү деп стандарт өзгөрүлдү. Бул Сингапур методикасынын дагы активдүү окутуу, инновациялык методиканын да киргизилиши эмнени айтып жатат? Аз токтололук. Мына туруктуу өнүгүү максаттарыбыз бар бизде. Дүйнө жүзү боюнча бул социалдык интеграция, экономикалык өсүш, айлана чөйрөнү коргоо, тынчтык жана адилеттик багытында. Бул Бириккен Улуттар уюму тарабынан ошо БУнун мүчө өлкөлөрү биригип ушундай 17 максатты аныкташкан. Биз 169 тапшырма бар, 17 максатка жетишибиз керек биз. Мына ошол 17 максаттын ичинде 4-сапаттуу билим, кантип билим берип, кантип билим алуу керек.
Билим менен гана адам өсөт, өнүгөт. Билим менен гана цивилизацияга жетебиз. Жашоо турмушубузду өзгөртө алабыз. Билимдин маанисин, баалуулугун өйдө көтөрүү маанилүү да. Азыр бизде билимдин баалуулугу барбы? Эмне үчүн биздин балдарыбыз, окуучуларыбыз билимге суусабай жатышат да? Неге мектептен баргысы келбейт? Эмне үчүн жогорку окуу жайында балдарыбыз окугусу келбейт? Эмне үчүн сабактын процесси балдар үчүн кызыксыз болуп атат? Чоң көйгөй, чоң чакырык болууда. Сапаттуу билимди ишке ашыра алабызбы? Эмне кантип өзгөртөбүз? Балким биздики туура эмес, же балдардыкы туура эмеспи? Ой жүгүртүүсүндө. Демек, анализдешибиз керек. Мына ошол ошондон улам биз жаңы заманбап жашоодо болуп жаткандыктан биздин түшүнүк өзгөрүш керек, ой жүгүртүүбүз өзгөрүш керек. Анан биздин методикабыз өзгөрүш керек. Ошондуктан анан жаңы система киргизүү менен бизде Кыргызстанда билим берүү министрлиги мына ошол Сингапур методикасынын элементин киргизип жатат. Ал эмне Сингапур методикасы дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүүгө, адамдын өз алдынча көйгөйдү чечип, өз алдынча жоопкерчиликти алганга багытталган методика болуп саналат. Мына сапаттуу билимде демек келечек дүйнө, сабаттуу дүйнөгө багыт алдык келечекте. Жалпы адам сабаттуулук дүйнөгө, жөндөмдү өнүктүрүүгө. Жөндөм деген эмне? Эмне адам өзүнүн табиятында бир канча жөндөмүбүз бар. Демек адамдын жөндөмү качан кол менен жасап, иш аракет жүргүзгөндө өнүгөт. Жөндөмү. Эгерде жөн эле бир нерсе, эч нерсе кылбай отура берсек, бир ордубузда, анан жөн эле маалыматты ала берсек, биз үчүн бирөө жасап берсе, мисалы үчүн, адамдын жөндөмү өнүкпөйт да. Биз үчүн башка бирөө жасаса, адамдын колу буту иштебесе, мээси иштебесе, жөндөмү өнүкпөйт. Ошондуктан жөндөмгө негизделген билим берүү болуп жатат. Ал жөндөмгө негизделген билим берүү адам бала өзү жашаганда анан көнүгөт. Демек, биздин сабакта подход мамиле балдардын өз алдынчалуулугун, жоопкерчилигин өнүктүрүш керек. Качан өнүгөт? Өзү аракет жасап, өзү казып, билимди өзү алганда, өзү изденип, өзү маалымат алганда. Мына ушул темага кайрылганда, мугалимдер айтууда, биз жаңы теманы биз түшүндүрүп беребиз да. Маалыматты биз беребиз да, балдарыбыз кичинекей кантип алат деп жатабыз да. Бул эски мышление, мурдакы ой жүгүртүү. Мындай жашоодо деле алып карасакчы, биз адам өзүнүн башынан өткөндө, турмушта кыйынчылык болобу, эмне гана ката сабактар болобу өзүнүн башынан өткөргөндө анан түшүнөт. Анан ойгонот адамчы. Өзү жасап көргөндө, жашоо турмуштачы. Жашоодо адамдын баласынын башына ар кандай сыноо, ар кандай окуя, ар кандай кырдаал келет. Анан ошондон сурулуп чыгып, түз жолго барамбы, же туура чечим кабыл аламбы, же мындай ийгиликке умтуламбы деги эле чечим кабыл алуу бул адамдын ой жүгүртүүсүндө болот жана жөндөмүндө болот. Биз балдарды өз алдынчалуулукка эмне үчүн тарбиялашыбыз керек? Жанагы бала бакчадан баштап, Япония бала бакчасында, Японияда, Кытайда, чет өлкөлөрдө, Америка, бүт чет өлкөлөрдө балдардын өз алдынчалуулугуна коюп жатпайбы? Балдардын топто эркин баарлашуусу өзүлөрү жасашат. Бул өз алдынчалуулук, эрктүүлүккө, адамдын эрки деген укмушта эрктүүлүккө тарбиялап жатат. Анан ошондой калыптанган бала жашоодо өз алдынча болуш керек. Эч кимден эч нерсеге көз каранды болбошубуз керек жашоодо адам баласы. Мына ошол биздин ой жүгүртүүбүз менен байланышкан. Эми 21-кылымдагы көндүмдөр бул окуу жазуу жөндөмдүүлүгү, эсептөө, илимий сабаттуулук, компьютердик сабаттуулук, финансылык сабаттуулук, жарандык сабаттуулук, ошого ынтызарлык өзгөрүүгө, ыңгайлашуу жана башка. Эми жумшак көндүмдөр деп жатабыз. Адам сынчыл ой жүгүртө билсе, көйгөйдү маселени чече билсе, чечим чыгарганды да, кабыл алганды да билиш керек да. Ээрчиме, жетеленме, бирөө айтса ошого баш ийбес. Бүт адамдардын мээси көпчүлүгү 80% ушундай иштейт. Анткени ошондой программирование болгон совет мезгилинде. Кынтыксыз баш ийүү, жетеленме адамды тарбиялаш выгодно болгон. Ал эми азыркы балдарыбыздын мээси башкача иштейт да, өз алдынчалуулукту каалаган, өзүнчө чечим чыгара билген мээдеги балдар. Анан биз алар менен келише албай жатабыз. Эмнеге окугусу келбей атат? Демек, бир мандат бар да. Мына ошондуктан мына ушул сынчыл ой жүгүртө билүү, мамиле түзүү, кызматташуу маселеси
мына ушул бул көндүм да, мына ошого ээ болушубуз керек. Качан ошого ээ болот? Бала дайым өзү ойлонуп, көйгөйдү чечип, кыйналып, өзү иш аракет жүргүзгөндө анан ошол көндүмгө ээ болот. Биз салттуу окутууда эмне кылабыз? Өткөн теманы бышыктайбыз, үй тапшырманы биз текшеребиз, балдар үчүн биз чечим чыгарабыз да. Сеники туура, мунуку туура эмес, сага 3-2 деп. Өткөн теманы биз бышыктайбыз. Мындай болду, андай болду, сабактан эмнени түшүндүңөр деп. Теманы биз түшүндүрүп беребиз. Анан кайра өткөн теманы бышыктайбыз, баалайбыз, тапшырманы беребиз, аткарганын текшеребиз. Бүт биз аткарып атабыз бирөө үчүн. Карасаңыздар, биздин балдар мугалимдин айтканын жетеленме болуп, жетектелме болуп атат. Бул салттуу окутуунун принциби. Илгертеден атам замандан бери ошентип, алмуздактан бери ошентип келе жатканбыз да. Мына ушул бул адамдын мындай караганда ой жүгүртүүсүн чектейт. Жакшылап ойлонолук. Эгерде бирөө эле бизди жетектеп, андай кыл, мындай кыл, муну жаса, могуну аткар, могуну окуба деп эле жетектей берсе, ошол мээ бирөөнүн жетектегенине көнөт, ошого калыптанат. Өз алдынча ой жүгүртүп иштегенге мындай коробкага түшүп калат мээ. Демек, биз азыркы принцип, Сингапур методикасы болот, инновациялык методикалардын баардыгы адамдын мээсин ойгото турган методикалар. Балдар өз алдынча иш аракет жүргүзгөндө, мээсин иштете баштаганда, анан булардын ой жүгүртүүсү өнүгөт дагы, анан колу буту иштеп баштайт, көндүмдөргө өнүгө баштайт да. Жашоодо анан бизге могу жаңы заманды кура турган, өзгөртө турган адамдар келип чыгат. Мына ошондуктан бул жашоодо өзүбүздүн тагдырыбызда, жашоо турмушубузда, өзүбүздүн жеке турмушубузда, тиричилигибизде да, коомго пайда келтирүүдө да, мекенге кызмат кылууда да адамдын ой жүгүртүүсү маанилүү жана көндүмү маанилүү да. Ошондуктан азыр дүйнөлүк стандартка караганда бүт өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында адамдын өз алдынчалуулугуна маани берилет да. Бул биз 70 жыл совет мезгилинен кийин дагы деле калыптанып калган мээ өз алдынчалуулукка өтө элекпиз азыр. Анан карасаңыздар, урматтуу кесиптештер, мына ага эжейлер ошо суроо беришет да, мынтипчи: мен планды жазам, анан завуч айтып атат, бул планды мондай, ушундай мен көрсөткөндөй мазмунда жаз деп. Анан бул туурабы, туура эмеспи, муну мен туура ката кылып аламбы деп коркот дагы. Мен туура жазып атамбы деп сурашат. Анан ооба туура мондай жаз десе, хорошо деп жазышат. Биз исполнитель, аткаруучу мээ менен өсүп калганбыз. Ойлонсоңуздар, революция, мээбизге революция жасайлык. Биз аткаруучу мээ менен жасаган. Анткени совет мезгилинде аткаруучу, исполнитель адамдарга выгодный болчу ошондой адамдарды өстүрүп чыгарыш. Себеби психологдор да атай иштеген экен. Окуу программабыздын бүт кантип эмне кылыш, аткарыш керек дегенге багытталган тапшырма. Азыркы биздин колдонуп жаткан окуу китептерибиз бүт ошондой. Ошон үчүн окуу китеп балдарга өтпөй, азыр моундай хаос болуп жатпайбы? Биздин стандарт менен окуу китебибиздин дал келбеши. Азыр мына эми окуу китептер жаңыланып иштелүүдө, булам жаңыга өтүш өтө кыйын болууда. Биз министрлигибизди колдошубуз керек, министрибизди колдошубуз керек. Жаңыга чакырык жасап, революция жасаш өтө оор нерсе могу абалда, могу замандын мореки кырдаалда. Мындай эскиден дагы эле өтө элекпиз биз, көз карашыбыз, түшүнүгүбүз өтө элек. Анан ошондуктан ар бир мугалим өзүбүздүн түшүнүгүбүздү өзгөртсөк, кыймыл аракетке өтө баштайбыз дагы, министрлик жүргүзгөн реформаны оңой эле ишке ашырып кете алабыз. Ошондуктан биринчи кезекте түшүнүктү өзгөртөлү. Бул мурдатыкы салттуу окутууда аткаруучу, кынтыксыз тапшырманы аткаруучу адамды тарбиялаган. Анан биз ошол программа менен балдарыбыздан да талап кылып атабыз. Мен айтканды жаса, мен айтканды жаса депчи. Жетеленме адам эч убакта ийгилик жарата албайт. Өз алдынча революция генийликти жарата албайт. Эмнеге биз мындай жеңи жок айткан? Акылманды ар элде аз жараткан дүнүйө деп айткан. Демек, акылман болуш биздин ой жүгүртүүбүздө болот. Адамдын ой жүгүртүүсү революция жасайт, адамдын ой жүгүртүүсү жашоону, дүйнөнү жаратат. Ошондуктан адамдын ой жүгүртүүсүнө эркин коюу маанилүү. Биз чектелүү менен тарбияланганбыз. Ага болбойт, тынч отуруш керек, аркаңды караганга болбойт, сүйлөгөнгө болбойт.
тиги бийлегенге болбойт, жана өз оюңду айтканга болбойт, только мындай команданы угуп башийиш керек деген тарбия менен чоңойгонбуз да. Бул илгери заманда ошондой керек болгон. Азыр болбойт. Азыр 21-кылымда адамдын түшүнүгү, көз карашы, цивилизациясы өзгөрүп кеткен. Ошондуктан бул бизге стандарт, жаңы стандарт киргизилип жатат. Бул жаңы стандарт ой жүгүртүү бил, өзүң жаса, турмуштук көндүмгө ээ бол, өз алдынча бол, акылдуу адам бол деген стандарт. Ошондуктан аны ишке ашырыш үчүн биз жаңы ыкманы жанталашып үйрөнүп сабакта колдонушубуз керек. Антпесе артта калып калабыз. Мына 4К концепциясы, демек 4К деген түшүнүк бул көндүм менен байланышкан. Бул англис тилинен кыскартылган сөздөр, аббревиатуралар. Демек бул англис тилинен communication, critical thinking дегендерде collaboration деген сөздөрдүн англис тилинен кыскартылган. Демек чыгармачылык, адамдын сынчыл ой жүгүртө билүү, баарлашуу, кызматташуу. Мына ушул көндүм азыр абдан актуалдуу. Soft skills дейт, жумшак көндүмдөр дүйнө жүзү боюнча. Hard skills дейт, бул катуу көндүмдөр. Эгерде биз бир кесипке ээ болсок, сварщик болобузбу, мугалим болобузбу, врач болобузбу, фермер болобузбу, бул бир кесипке мындай кадимки определенный, аныкталган бир кесиптин ээси. Ал эми мындай универсальный жумшак көндүмдөр бул ой жүгүртө билүү, мамиле түзө билүү, кызматташтык жүргүзүү жана башка. Мына ушул көндүмгө ээ болуш үчүн биздин ой жүгүртүү менен байланышкан. Карасаңыздар, бул көзгө көрүнбөгөн, кол менен кармаганга мүмкүн болбогон көндүмдөр адамдын ой жүгүртүүсү менен байланышкан. Мына ушул көндүмдөрдү өнүктүрүү дүйнө жүзү бет алып жатат ушуга. Креативдүүлүк эмнеге алып барат? Мисалы, мореки машинаны ким ойлоп тапкан? Биз айдап жүргөн машина, биз колдонгон холодильниктер, биз колдонуп жаткан электричествону ким ойлоп тапкан? Гений адамдар ойлоп тапкан. Ойлоп табуучулук, жаратмандык, чыгармачылык, креативдүүлүк ой жүгүртүү адамдын жашоосуна абадай суудай керек. Жаңы идеяны ойлоп табуу, инновациялык чечимдерди кабыл алуу, жаңы жөндөмдүүлүккө ээ болуу өтө маанилүү нерсе. Биз качан чектейбиз баланын ушул креативдүүлүк идеясын, генийлик идеясын, генийлик мээсин биз тыюуда, чектегенде, анан чоң киши жетектеп гана башкарган окутуу процессинде адамдын креативдүүлүгү өчөт. Ошондуктан жана топко бөлүү, жаңы ыкмаларды колдонуу, баланын креативдүүлүгүн, жаратмандыгын өнүктүрүүчү ыкманын түрлөрү, мисалы үчүн алтын шляпа деп өтөм курсумда. Сингапур методикасынын элементтери 4 менен жана встреча по часам деген мисалы үчүн ыкмаларын алалы. Кейс технологиясы, изилдөөчүлүк, ишмердүүлүк, модельдөө технологиясы, активдүү окутуунун түрдүү ыкмалары адамдын креативдүүлүгүн өнүктүрөт. Демек, баланын ой жүгүртүүсүн, активдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн биз атай ыкма жана усулду колдонот эмеспизби? Ошондуктан эң биринчи задача, биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өнүктүрсөк, креативдүүлүк, чыгармачылык менен мамиле кылып, анан жаңы усулдарды колдонуу. Ошол эле жаңы усулдун ичинен да албетте өзүбүз сынчыл көз караш менен тандап колдонобуз элементтер. Бизге өткөн, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө туура келген, мисалы үчүнчү, балдарыңызга иштеген, албетте көп жыш инновациялар бар. Колдонуп көрүн, эксперимент жасап көрүп, менин балдарымда эмне өзгөрүү болду? Ошол ыкмага мен дагы эмнемди кошумчалашым керек? Керек болсо биз өзүбүз жаңы усулдарды ойлоп табышыбыз керек. Демек, бул жаңы идеяны ойлоп табуу мүмкүндүк, креативдүүлүк адам баласына азыркы күндө керек. Дүйнө жүзү мына ушул креативдүү адамдарды издеп, акылдуу адамдарды өз өлкөсүнө алып калганга аракет кылышат. Мисалы, Россия ошондой кылып жатат. СНГ мамлекетиндеги мындай гений, акылдуу балдарды карап, гражданство берип, кызмат бергенге абдан ынтызар болуп жатат азыр. Ошондуктан биз Кыргызстанга кандай балдарды тарбиялап чыгышыбыз керек? Жетеленип айдаса айдалмабы, же жаңы нерсени жараткан акылдуу муунду чыгаралыбы? Жанагы ошондой да талпа адамдар, билимсиз адамдар, ой жүгүртүүсүндөгү анализ жок адамдар. Мисалы үчүн, народ талпа деп коет го, туура эмес бирөөнүн бирдеме баштаса аркасынан ээрчип кете беришет го. Бул мага керекпи? Революция кылып площадька чыгышым керекпи? Же мен момундай туура эмес пикирлерди социалдык тармактарда бум жаратышым керекпи деп ойлоп бирөө бирдеме жасаса, ошону ээрчип кете беришет.
сынчыл ой жүгүртүү жок да. Күчтүү адамдар аз жашоодо. Ошондуктан биз күчтүү адамдарды тарбиялашыбыз керек. Күчтүү адамдарды тарбиялаш үчүн мугалимдер өзүбүз күчтүү болушубуз керек. Бул лидерлик менен байланышкан. Лидер качан өзү эле лидер болбостон башка адамды лидер кылып өстүрсө, ошондо адам өзү лидер болот. Ошондуктан биз жаңы муунда өстүрүп жатабыз. Жоопкерчиликти колго алабыз дагы трансформациялык мындай эбегейсиз зор өзгөрүүгө барышыбыз керек. Бул биздин министрликке, биздин өкмөтүбүзгө жасаган чоң жардамыбыз болуп саналат. Мурдакы ойдон эле сазда отура бербей, эмне революция болуп жатат, 12 жылдык эмне үчүн керек болуп жатат, анын мазмуну эмне өз алдынча изденип, жанакы Сингапур методикасынын идеясы эмнеде экен, суть эмнеде экен, ошону изилдеп туруп өз алдыбызча бирөө окутсун, анан бизди үйрөтсүн дебей, ошону изденип туруп, ошону өзгөрүү алып келишибиз керек өзүбүздүн методикабызга. Эмне үчүн анализдеп көрдү бир адам, бул эмне болгон методика, интернетти ачсак толтура чыгат Сингапур методикасы. Анын жакшы плюс минусу эмнеде экен, плюс жагын алабыз, минус жагын албайбыз деп мен деген өзгөртүү жараткан реформатор мугалим болушум керек деген лидерлик, күчтүү позиция болгондо, анан биздин методикабыз өзгөрөт, мектеп өзгөрөт. Мына ошол анан билим берүүгө болгон чоң салым кылабыз. Министрлик эмне кылат, анан тиги башка адамдар эмнени үйрөтөт, эмнени айтса ошону жасайбыз деп күтүп көнүп калганбыз. Бул советское мышление. Ошондуктан биз ар бирибиз өзгөрүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек, жардам беришибиз керек. Билим берүү саясаты жүргүзүп жаткан өзгөрүүлөргө түз жолдо кетип бара жатабыз. Өлкө дүйнө жүзү бет алган өзгөрүүгө биз артта калбашыбыз керек. Мисалы үчүн коңшу өлкөлөр эле Казакстан, Өзбекстан, Россия жана башка Белоруссиядагы билим берүү системасын анализдеп көргөндө дүйнө жүзүндөгү бүт өзгөрүүлөрдүн артыкчылыктарынын баардыгын кабыл алып алдыга умтулуп кетишкен. Мисалы Казакстанда атай изилдөө деген предмет бар. Изилдөө боюнча мен курстарымды өткөрөм. Бул өтө чоң тема, өтө маанилүү. Баланын изилдөөчүлүк мындай жөндөмү көз карашы калыптанганда бул жашоодо өтө сонун уникалдуу адам болуп чыгат. Ошондуктан бул STEM билим берүү бекер киргизилген жок, практикадан анан теорияга. Мына 5E окутуу модели, Сингапур методикасы деп жатабыз. Активдүү инновациялык жаңы ыкмалар, адамды жаңы багытка үндөочү ыкмалар бекер киргизилген жок. Бул дүйнөдөн артта калып калабыз. Элестетиңиздер, акылдуу башка дүйнөлөр акылдуу. Ал эми ой жүгүрткөн биздин Кыргызстан жетелеме балдарды тарбиялап чыксак. Ошондуктан өзгөрүү маанилүү. Албетте муну баардыгыбыз эле түшүнүп жатабыз, бирок кандай десем, өз алдыңызча ошол мындай ой жүгүртүп, өзүңүздөр биздин ой жүгүртүүбүзгө өзгөртүү киргизип, анан изилденелик. Биз менен чогуу изилденелик. Суроолоруңуздарды бериңиздер, анализдейлик, эмнеси артыкчылык болуп атат жаңы ыкмаларда, мен эмнеден кыйналып жатам депчи. Ошентип эми сынчыл ой жүгүртүү, мына ушунун баары сынчыл ой жүгүртүү. Заманбап кооп критикалык ой жүгүртүүнү баалайт, сынчыл ой жүгүртүүнү. Маалыматты талдайт, ой жүгүртүүнү өнүктүрөт, далилдейт, сын көз карашта болууга жардам берет. Мына мен бүгүн дагы бир абдан сонун маалымат алдым, чет өлкөдө билим алып келген адис менен. Анан ошондо ал жерде эч убакта мугалим мону оку, мына мондой болот деп көрсөтүп бербейт экен. Өзү окуйт экен бала. Өзү билим алат, өзү изилденет, анан талкууланат топто. Биз жана flipped education деп мен STEM билим берүү сабактарымда өткөзөм го. Балдар деген теманы, өтүлө элек теманы өз алдынча үйрөнүп келет дагы, анан ошону класска талкууга салат дагы, анан биргелешип үйрөнүшөт. Мугалим айтпайт. Качан адам өз аракет кылып, чарчап, чалыгып, мээнеттенип, өзү деп түшүнгөн нерсе баалуу болот да, анан жашоодо колдонот ошону. Мондай болот, бул алма мондай өстүрүлөт, анан мындан сок чыгарат деп айтып койгонго караганда өзү кыйналып, бир күнү өстүрсө өспөй калып, анан кайра суу куюп, анан кык салып, анан жылуулап өстүрүп атып, анан түшүм алган нерсе эмгектен баалуу болот да, анан кантип өстүрүшкендигинин эмеси профессионалы болуп калат. Ошондой эле сабак дагы ошондой. Биз өтүп жаткан тема, ар бир сабак да ошондой. Бала өзү аракет кылып, мээнеттенип үйрөнгөн нерсе баалуу болот. Ошондуктан аны үйрөтүш үчүн атай ыкмалар бар. Сиздерди курстарда үйрөтүп жатабыз. Сингапур методикасы да ошого алып барат. Бул эмне болгон методика деп эле ызылдап атышпайбы?
Бул ошол Сингапур методикасы, бул баланын ой жүгүртүүсүн, өз алдыгынчалыгын, мээнеткечтигин калыптандырган методика. Карасаңыз андай сонун ыкмалар бар да, анын арасында балдар жандуу биргелешип кызмат аткарат, басып жүрүп бири биринен үйрөнөт, мээсин иштетет, колу бутун иштетет да анан деп түшүнгөн сонун методикаларды киргизели деп жатат. Анан аны түшүнбөй эле эмне болгон Сингапур методикасы деп жатышат. Биз жаңы нерсени үйрөнүп анан калыптанбасак, өзүбүз эчтеке ойду чыгара албагандан кийин мындай өнүгүп, экспертизадан өтүп, натыйжасын берип өнүгүүгө алып бараткан дүйнөнүн практикасына таянышыбыз керек да. Ошон үчүн ошону киргизип жатышпайбы биздин өкмөт башчылыгы. Анан ошондуктан буга да мугалимдер жардам беришибиз керек. Кайдагы нерселерди окутуп атат дебей окутушубуз керек. Жанагы сиздерди азыр могу STEM багытындагы табигый билим берүүдө мугалимдерди бекер окутуп жатат мамлекет. Тренингтерди өткөзүп, анан жанагы задачалар да бар. Анан мугалимдер алды аркасынан түшүп ментор болуп жатат. Туура багытка көздөп, анан мындай бекер окутулуп, анан тапшырма материалдар берилип атат. Ошону мындай ар кандай көз караш менен, сын көз караш менен айтып жатат. Менин жол раскотум кетти, менин убактым кетти, кайдагы тренингтерди окутуп деген да мугалимдер болуп жатат. Анан болбойт да булчу. Демек, өзгөр эмнеге киргизип атат жаңылануу? Жөн эле бир ордубузда сазда тура берсек эмне болот дагы? Жаңылансак эмне болот деген ой жүгүртүү керек. Мына ушул сынчыл ой жүгүртүүнү бизде калыптанган эмес, бала кезибизден биз ошентип тарбияланганбыз. Айтканды жаса, айтпаса отура бер деп тарбияланганбыз. Ошон үчүн биз ошондой түшүнүктөн чыга албай жатабыз да. Ошондуктан бул сынчыл ой жүгүртүү болуп саналат. Адамда сынчыл ой жүгүртүү күчтүү болгондо күчтүү жашашат адамдар. Ошондуктан дүйнөдө күчтүү адамдар аз да. Ошондуктан биз дин мугалимдердин бизге мамлекетке кошкон салымыбыз мыкты адамдарды тарбиялап чыгарыш. Баардык эле адам мыкты боло бербейт, конечно. Өз жашоосуна өзү тың болуп жашаганы бул мамлекетке кошкон салымы болуп саналат. Коллаборация деген түшүнүк бар. Кызматташуу, жана 4Кны чечмелеп жатам. Могу бирөөсү коммуникация, эң маанилүү нерсе. Бири бирибиз менен пикир алышып баарлашууда адамда идея жаралат. Сөз байлыгы өсөт. Мындай мамиле өнүгөт. Адам менен адамдын бири бирине болгон мамилеси өтө маанилүү. Карьерага алып барат. Бул баарлашуу, коммуникация, мамиле түзүү, ымалага келишүү, көндүм өтө маанилүү. Үй бүлөдө дагы, достор арасында, кесиптештер арасында эмнеге конфликттер келип жатат? Биз мамиле түзүп, бири бирибиз менен ымала түзгөндү билбегендиктен. Жанагындай зордук, зомбулук жана башкалардын бардыгы ушул багытта болуп жатат. Анан биздин ошол бири бирибизди кабыл албагандыктан дагы жашоодо адамдардынчы кошунасы болобу, үй бүлөсүндө болобу ошол мамиленин келишпестигинен баарлашуу, коммуникациянын маданиятын билбегенибизден. Баарлашуу аркылуу идея алабыз, бири бирибизди сыйлайбыз. Баарлашуу аркылуу чечим чыгара алабыз. Адам бири бири менен, адам болот да. Ошондуктан баарлашуу маданияты да күчтүү. Мунун философиясын билишибиз керек. Коммуникация, адам балдар менен топто биргелешип, өз идеясын бөлүшүп, бири бирине жардам бере билгенде анан баарлашуу көндүмү калыптанат. Мына ушул коммуникация көндүмү бул дүйнө жүзү боюнча актуалдуу маселе болуп турат. Демек, адам коммуникация, пикир алышып, бири бирибиз менен кызматташсак өнүгөбүз. Бизнес чөйрөсүндө деле өз алдынча жүрө албайбыз. Бизнес чөйрөсүндө дагы ийгиликтүү бизнес леди, бизнес адамдар менен бири бирибиз менен коллаборация жүргүзүп, пикирлешип, идея бөлүшсөк, анан биздин бизнесибиз өнүгөт. Ошондуктан педагогдор дагы биздин коммуникация аркылуу, пикир алышып, мамиле түзүү аркылуу, тажрыйба алмашуу аркылуу биз өсөбүз. Адам дайым маалымат алып, мамиле түзгөндө өсөт. Бир калыпта турбаш керек да адамчы. Ошондуктан коммуникация 4К көндүмүнүн бири өтө маанилүү тема. Билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн логикасын жаңылоодо, демек, педагогикада өтө зор өнүгүүгө кетип бара жатат. Дүйнө жүзү боюнча STEM, STEAM билим берүү технологиясы, санарип билим берүү, жасалма интеллект келип кирди. Бул баардыгы 21-кылымдагы көндүмдөрдү өнүктүрө турган түшүнүктөр. Функционалдык сабаттуулук бул окуу, жазуу, иштөөгө болгон сабаттуулук, турмушта алган билимди колдоно билүү сабаттуулук деп аталат. Функционалдык сабаттуулук.
Мына ушул функционалдык сабаттуулук пизада текшерилип жатат балдардын билими. Жашоого сен кандай ой жүгүртөт экенсиң, көз карашың эмнеге жөндөмдүү экенсиң деген текшерген пиза. Бул Program International Student Assessment деп англис тилинен чечмеленет. Балдардын билимин эл аралык билимди баалоо программасы. Бул көндүмдүү баалоо программасы болуп саналат. ОРТ жалпы республикалык тестирлөөдө да адамдын логикасын текшерет. Бүтүндөй дүйнө жүзүндө адамдын логикасын текшерет тесттик тапшырмаларчы. Ошондуктан бул ошол пиза, ОРТнын мазмуну, олимпиаданын мазмуну, жаңы окутуу системасы, процесс бүт баары дүйнө жүзүнөн келип келген жаңылыктар. Биз өзүбүз ойлоп таап алган жокпуз да. Ошондуктан функционалдуу сабаттуу адам болсок, биз турмушта тың жөндөмдүү адам болобуз. Булар табигый илимий, окуу сабаттуулугу, креативдүү, глобалдык, финансылык сабаттуулуктар, математикалык сабаттуулук өтө маанилүү. Финансылык сабаттуулукта жашообузга маанилүү, каржы сабаттуулугу, глобалдык ой жүгүртө билүү маанилүү, креативдүүлүк маанилүү, окуу сабаттуулугу. Окуйбуз, түшүнүшүбүз керек. Чын эле биз окуганды билебиз да, бирок түшүнгөндү билбей калат экенбиз. Ошондуктан окуп түшүнүү маанилүү. Кээде сөздөргө маани бербей байкабай кетебиз. Анын маанисин түшүнбөй калабыз. Ошондуктан окуу сабаттуулугу да маанилүү. Бул балдарды калыптандыруучу өтө маанилүү көндүмдөр болуп саналат. Заманбап окутуу формаларында жакшы көрүнбөй калыптыр. Окутуу формаларында демек инсанга багытталган окутуу, жана көп тилдүү билим берүү, КЛИЛ, Гартнердин теориясы, STEM билим берүү маанилүү. Мына ушул биздин окутуу сферабызда мына ошол дифференциацияланган окутуу, көп тилдүү билим берүү, ой жүгүртүүнүн дизайны, инклюзивдик билим берүү, окуп түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруу, баалоонун түрлөрү, баалоонун куралдары бар электрондук. Мына ошол түшүнүк жаңы багытта билим берүү сапатын аныктайт. Мастер педагог көп каражаттардын ичинен өзүнө керектүүсүн тандап алат. Ар бир жеке учурду бөтөнчөлүгүнө жараша чыгармачылык менен пайдаланат деп айткан Бекбоев. Демек, биз чыгармачылык менен, сынчыл көз карашыбыз менен тандап алалык методикаларды. Анан балдар өзүнө ачылыш жасаган нерсени чындап түшүнөт дейт. Өзү жасаганда, өзүнө өзү ачылыш жасаганда. Эгерде биз даяр нерсени берсек, анын ой жүгүртүүсүн токтотуп койгон болобуз дейт Жан-Жак Пиаже айткан. Конструктивизм теориясында бул коомдук процесс билим берүү. Демек, жашоого даярдоо болуп саналат. Бүткүл дүйнө жаңы нерсени жаратып, чыгармачыл ой жүгүртүүгө муктаж деп айткан. Мына биздин стандарт ошол ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган, көндүмгө, турмушка негиздеген стандарт болуп саналат. Карасаңыздар, өзүн уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү болчу. Азыр биз өзүн таануу дегенди киргиздик. Өзүн өзү таануу деген көйгөйдү чечүү. Биз өзүбүздү таанып, менин мондай кемчилигим бар экен, менин мондай жөндөмдүүлүгүм бар экен деп таанысак, анан бизде өсүш болот. Мына ушул компетенттүүлүк, негизги компетенттүүлүк, анан предметтик компетенттүүлүктөрүбүз бар. Бизде эски стандарт менен жаңы стандарттын айырмасы практикалык турмушта колдоно билүүгө тарбиялайт жаңы стандарт. Адамдын көндүмдөрүн бул Гартнердин теориясы бар, 7 типтеги интеллекттин тиби. Мына ошолорду менен дагы биз аныктай алабыз балдардын интеллектилик деңгээлин. Муну курста теңирээк өткөнбүз. Так, эми ой жүгүртүү деңгээли Блумдун таксономиясында мына дагы эле ой жүгүртүү, мына билим, түшүнүк. Адамдын түшүнүгү деген эмне бул? Адамдын түшүнүгү. Демек, колдонуу, анан ал түшүнүктү билимди түшүнөт, колдонот, жашоодо колдондук, талдайт, анализдейт да. Анан синтездейт, ойлоп табат, жаңы нерсени табат, анан ойлоп тапкан жаңы нерсесине баа берет, болчу. Бул эски классикалык Блумда. Азыр биз ошо баалоону менен ойлоп табууну ордун алмаштырып койдук. Анализдедик, талдадык, бааладык, анан кайра жаңы нерсени ойлоп табышыбыз керек. Ошондуктан ой жүгүртүү деңгээли мынакей репродуктивдүү деңгээл тапшырмалар, продуктивдүү деңгээл, анан креативдүүлүк деңгээл, 3 деңгээлдеги тапшырмалар бар. Бул адамдын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Мына ошол ой жүгүртүүгө абдан көңүл бөлүшүбүз керек. Эми азыр мен 5 окутуу моделине токтолоюн.
көчөк курсумда ага эжелер бешиги түшүнбөй калдык деп жатышты эле. Так. Бул бешиени сабакта колдонуп эле жүрөсүздөр. Просто ошонун практикалык мазмунуна эле көңүл бөлүп койсок. Азыр. Анан мен эле сүйлөй бербей, анан суроолорду берип, биз мындай маселе чечип алалы да. Ага эжелер. Кайсы вакытка баратабыз биз, анан эмнеге муктаж болуп жатабыз, эмне керек болуп жатат бизде деп ой жүгүртөлүп. Так, чыктыбы презентация? Презентация чыктыбы? Чыга элекпи? Чыга элекке? Мына эми чыгып атат. Чыкты презентация? Чыктыбы агай? Чыкты. Мына 5 Эми көрүнүп баштады. көрдүңүзбү? 5 окутуу модели. Бул англис тилинен кыскартылган сөздөрдөн алган дедим мынакей. 5 окутуу модели деген эмне бул? Конструктивизм теориясына негизделет. Конструктивизм жаратмандык, куруучулук, ойлоп табуучулук деген маселе да. Ошого алып барат. Бул билим, бул процесс. Билим бул деген процесс. Иш аракет да, тынымсыз токтоп калбаш керек. Дайым бул мындай кыймыл аракет болуп жүрүш керек да. Ошол процессти активдештирүү болуп салат конструктивизм. Чыныгы турмуш менен байланышкан. Окуучулар реалдуу жашоодо колдонуп көрүш керек алган билим. Качан колдонот? Ой жүгүртө алса, активдүү катышуучу болсо сабакта, ойлоп тапса, пикирин айта билсе, презентация жасаса, долбоордук изилдөөчүлүк иштерди алып барса, жаңыны ойлоп тапса, анан анализдесе ошол билимини турмушка пайдаланат. Жашоонун бүт эле анализде өзү. Конструктивизмде мисалы үчүн суунун абалдары деп жатат. Биология сабагында мисалы салттуу ыкмада мугалим суу 0 градус температурада музга айланат деп түшүндүрмө берет. Окуучулар аны жазып жаттап алат. Карасаңыздар, мугалим айтты, суу 0 градус температурада музга айланат. Түшүндүңөрбү? деп атабыз. Окуучулар ооба түшүндүк деп жазып алды, жаттап алды аны. Конструктивисттик ыкмада окуучулар музду кармап көрүп өзү аны эригенин байкап, суунун ар кандай абалда болушунун себеби эмнеде деп талкуулашат. Көрдүңүздөрбү? Сынчыл ой жүгүртүү кетип жатат уже. Мугалим эчтеке деп айтпайт, өзү жасап жатат. Бул дагы STEMде да ушундай да. Өзү изилдеп көрүп, өзү түшүнүккө ээ болуш керек. Топтук эксперимент жасашат. Суу кандай шарттарда бууланат, изилдешет, өз жыйынтыктарын чыгарып, жаңы билим курушат. Мына азыркы окутуу, анан өзүн таанып, анан көйгөйдү чечүү деген ушул да. 5 окутуу моделинде англис тилинен engage, explore, explain, elaborate, evaluate деген сөздөрдөн алынган кыскартылып. Демек, долбоордук окутуу окуучулардын реалдуу маселелерди чечүү долбоорун иштеп чыгат. Долбоордук окутуу курста өттүм ага эжелер. Проблемалык окутуу, жупта жана топто иштөө, активдүү ой жүгүртүү, талдайт, изилдейт деп жатат. Өз алдынча билим алат. Чыгармачылык ой жүгүртөт, реалдуу турмушта кантип колдонууну үйрөнөт, сабакка кызыктуу практика жаратат. 5 окутуу мына ушундай да. Демек, жупта топто иштешет, кызыгат, өз алдынча ой жүгүртөт, жаңыны ойлоп табат. Маалымат алып, мына engage, сабакка кызыктыруу этабында мугалимдин ролу ушул жерде. Бул этапта өткөн жаңы азыркы тажрыйбанын ортосунда байланыш түзөт дагы, материалды даярдайт. Бул эмне үчүн деген суроого жооп берет. Эмне үчүн керек? Эмне үчүн изилдөөнүн принциби, эмне үчүн пайдалуу? Болду экен, биз ушундай теманы өтөбүз. Анан буга анализ жасагыла, өзүңөр карап көргүлө, керек бекен, кереги жок бекен, канчалык деңгээлде маанилүү экен бул деп кызыктырып алдык сабакка, турмуш менен. Силерге керектүүбү, керектүү эмеспи? Өсүмдүктөр, мисалы үчүн үйүңөрдө өскөн алма жөнүндө өтсөк. Бул силердин турмушуңарда көрүп жүрөсүңөр да, анан алма жашоодо керекпи, кереги жокпу? Өзүңөр талдап көргүлөчү деген этап, кызыктыруу этабында. Анан балдар өзүлөрү изилдеп башташат. Бул этап үчүн суроолор эмнени өлчөөгө болот, кантип туура чечим чыгаруу керек деген. Изилдөө этабы, биринчи этап өттүк, мына 5 иенин биринчи этабы кызыктыруу экен, экинчиси изилдөө. Бала маалыматты өзү изилдеп жатат, өзү түшүнүккө болуп жатат. Анан түшүнгөнүн, мындай экен, бул маалыматты алдым деп түшүндүрүп берет. Үчүнчү этап. Терминдин аталышы, кабыл алынган маалыматтардын аныктамалары,
Анан практикада изилдеп жасап көрөт, аракет кылып, elaborate деп аталат. Анан эмне ишти жасады, эмне түшүнүккө келди, эмне идея кабыл алынды, эмне деген чечимге келди, эмнени түшүндү, анан балдар баалайт өзүнүн ишмердүүлүгүнө, билимине, түшүнүгүнө, материалга, процесске баарына баа берет. Мен эмнени түшүнөм деп баа берет. Мына ушул 5 окутуу модели деп аталат. Бул эмне артыкчылыгы? Биз сабакка кызыктырчубуз балдарды, чейинки кызыктырчубуз. Бүгүн муну өтөбүз балдар, сыныпташты өтөбүз, математиканы өтөбүз, формуланы өтөбүз деп кызыктырчубуз, өтчүбүз процессти. Анан ошону изилдөөгө алып барбай эле биз өзүбүз түшүндүрүп койчубуз. Буну карабайсыздарбы? Балдар өзүлөрү изилдеп, анан өзү түшүндүрүп берип атпайбы окуучулар? Биз бул жерде өзүбүз балдарды изилдетпей эле биз түшүндүрүп берип коюп, мындай 2 этапты биз алып атабыз да, анан биз түшүндүрүп берип атабыз, жөн эле угуучу болуп атат балдар. Анан практикага алып барбай эле өзүбүз жыйынтык чыгарабыз же өзүбүз түшүндүрүп келип туруп анан практиканы тапшырма берип коебуз. Аракет кылып жасашат, аракет кылып көрөт. Анан кайра эле өзүбүз баалап коебуз мурдакы билим берүүдөчү. Азыр болсо ошол 5Э'нин принцибинде окуучу өзү кызыккан маалыматын өзү изилдеп чыгып, эмне түшүндүргөндүгүн айтат, идеясын айтат, түшүнүгүн айтат. Анан практикада өзү жасап көрөт. Анан болгон түшүнүк билимине өзү баа берет. Мына ушул 5Е окутуу модели, ушуга салышыбыз керек. Буга салыш үчүн бул этапка биз ыкманы билишибиз керек. Эмне ыкманы колдонсок ушул этапта болот. STEM дагы ушундай да. STEMде мындай болот да, STEMде да кызыктырабыз балдарды. Мисалы үчүн кайык дегенди көп өтөм го сабагымда. Ошол фольгадан жасалган кайык менен кагаздан жасалган кайыктын экөөнүн айырмасы эмнеде? Эгерде сууга салсак кайсынысы чөгөт же чөкпөйт, биринчи чөгөт же салмакты кимиси канчалык көтөрө алат, эмне болот болот экен деп кандай болот экен. Анан фольгадан жасалган материал, кагаздан жасалган материалдын сыйымдуулугу, мындай тыгыздыгы деген сөз деген маалымат биздин мисалы темабыз тыгыздык болсо, алдык аны түшүндүрүп көрдүк, анан сууга салып көрдүк. STEMди айтып жатам да мен силерге. Сууга салып калкытып көрдүк, эксперимент жүргүздүк. Кайсынысы биринчи чөгүп кетти? Бул фольга көбүрөөк эме сакталат экен, канча масса салып атсак деле. Эмне үчүн деп анан ал жөнүндө маалыматты алып, эмне үчүн тыгыздык законуна өзү келип, анан мен бүгүн сабакта кандай катыштым, эмнени түшүндүм, муну түшүнбөй калдым, көрсөм мондай экен, биз активдүү катыштык, мен могу деңгээлде турбаймынбы, мен могу түшүнүккө ээ болдум, мен моундай эме жараттым, идея жараттым же сенсация жараттыбы, балким өзү үчүн чоң ачылыш жараттым өзүмө деп өзү баалайт да. STEMде да ушундай. Сингапур методикасынын элементтеринде да ушундай. Кызыктырабыз, балдар ошол теманы өзү изилдеп чыгат, анан өзү түшүндүрөт, практикада аткарып көрөт, анан баалайт. Активдүү методика жана кейс технология болобу, жаңы инновациялык биз колдонгон методика, окуу кереметтин методикалары да ушундай 5Е принцибине дал келет да. Эгерде биз салттуу окутууну колдонсок эле 5Е болбой калат. 5Е окутуу моделине салыш үчүн биз жаңы ыкмада заманбап окутуу моделинде өтүшүбүз керек. Мисалы үчүн тарых сабагы. Байыркы Египет маданият жашоосу жана жетишкендиктер деген тема экен. Окуучулардын байыркы Египеттик жашоосу, маданияты, илими тууралуу маалымат жана имараттар менен таанышышат экен. Кызыктыруу этабы. Окуучуларды темага кызыктырып алабыз. Пирамидалардын, сфинкстердин сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Бул эмне, кайдан чыккан? Ушундай тарыхый эстеликтер бар дүйнө жүзүндө кереметтин бирине кирет да, 7 кереметтин. Египет пирамидалары. Анан бул кандай, канча кылымдан бери турат болот экен? Мен билбейм канча кылымдан турат. Шыгылып турат. Момундай сонун кереметтер. Анан бул эмнеге керемет болуп калды экен? Канча кылымдан бери турат болот экен? Эмнеге дүйнө жүзү эле таң калып эле туристтин баары эле ошол жака барып атат? Бул жок болсо эмне болот эле? Муну тааныбай койсок эмне болот эле? Бул эмне болгон сонундар болот экен? Деп балдарды кызыктырабыз. Өзү издеп табат. Канча кылымдан бери турат? Бул эмне? Адамдар заманбап технологиясы мынчалык чоң курулуштарды кантип кура алышкан? Илгери ошол кылымда заманбап технология болгон эмес, канча доор өтсө деле кыймылдабай турат да. Ага карана биздин кээ бир салган эмелерибиз, зданиялар урап калып атат. Эмнеге? Деп анан өзүлөрү кызыгып, өзүлөрү изилдеш керек. Биз мугалим түшүндүрүп койбойбуз. Анан мынакей сүрөттөр мисалы үчүн Анан изилдөө 10-15 мүнөт этабында маалымат алат, табат, мүмкүнчүлүк беребиз.
кандайча курулган, египеттиктер күнүмдүк жашоодо эмне кылышкан, египеттиктер кандай ойлоп табууларды жасашкан, бүт маалыматты алат да анан түшүндүрүп берет балдар. Системалаштырат билимдерин, топтордо ишин жыйынтыгын талкуулайт. Иероглифтер, календардык математика, медициналык ойлоп табуулар кандай болгон, папирус китеби кандай иши кылып бүт алат дагы анан иштеп чыгат. Ошондо практикада кантип колдонот, египет жазуусу кандай болгон экен, пирамидаларды кантип курушкан экен, сүрөтүн тартып, мисалы үчүн, же колго пластилинден жасатасызбы, эмне кылып жасатып практикалык иш алып барат. Анан ошол өзүнүн ишмердүүлүгүнө, билимине, эмнени түшүндү, эмне түшүнүккө, эмне ачылыш жасады бала өзүнө өзү баа берет. Эмнени түшүндүк. Так, бул 5 окутуу болду. Көркөм өнөр сабагында көркөм сүрөт тартуунун түрлөрүндө, мисалы үчүн окуучулар көркөм сүрөт менен таанышып, анын түрлөрүн үйрөнүшөт.